Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздарбы, достор. Бул 5 февралда Лелек райондук мамлекеттик администрациясында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары атайын жыйын өткөрүшкөн. Мына ушул жыйында Баткенден жаңыдан чыгып келе жаткан блогер кызыбыз, сиңдибиз Батма Бат YouTube каналынын колдонуучусу, ошол YouTube каналынын колдонуп жаткан блогер катары жумушун жаңыдан баштаган. Батма ошол администрацияга барып, ошол жыйынга катышам деп барган учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлдүн ошол аппарат тагыраагы ошол өкүлчүлүктүн аппарат жетекчиси Ураимов менен Алихан Ураимов менен ортосунда пикир келишпестик болгон. Азыр ушул мен Ураимов Алихандын пикирин мен Facebook баракчама жүктөдүм, бирок бул жакта ар кандай сөз жазылып атат. Ару сен Батманы көрө албай атасың деп. Жок, мен журналистмин, Кудайга шүгүр. 5 жыл журналистканы бүткөнмүн. 10 жылдан бери мына ушул Баткен облусунда чегара чырларынын болобу, ушул мамлекеттин иштерин жана башка элдин көйгөйүн чагылдырып келем. Мен эч кимди мен өзүмө конкурент катары көрбөймүн. Ушул окуянын чөө жайын аныктоо үчүн ушул кесиптештик катары дагы мен жөн отура алган жокмун. Кечеден бери колум бошогон жок. Ушул Батмага бүгүн ушул Алихан Ураимов өзүнүн пикирин билдиргенден кийин ушул Батманын да пикирин алайын деп чечтим. Мен азыр ушул заряд телефонда калбагандыктан ушул Баткен областтык бириккен ооруканасына келдим. Бүгүнкү күндө ушул Батма Баткен областтык бириккен ооруканасынын травматология бөлүмүндө жатыптыр. Азыр окуянын чөө жайы, албетте бул уруш бир тараптуу болбойт. Чындыгында азыр ушул Алихан Ураимов өзүнүн пикирин калтырды мен Facebook баракчамда. Ал эми мен азыр ушул Батманын пикирин угайын. Алихан Ураимовдун айтымында Батма өзү ал видеого түшпөй калган дейт. Батма өзү менин ушул бетиме муштум менен урган дейт. Андан кийин буту менен да тепкиледи. Андан кийин мен чыдабай ошо жагына чапканмын деди. Себеби ошол жыйынга список менен киргизебиз, ошого киргенге болбойт деп айтканыма карабастан ал ушинтип баягы менин жеке инсандык жеке эмеме шек келтирди деп айтты. Аны өзүңүздөр да видеодон уктуңуздар. Эми мына ушул окуянын чөө жайын биз ушул Батманын өзүнүн оозунан уксак. Батма, саламатсыңбы Батма? Ден соолук жакшыбы? Жакшы окуп калдыңбы? Жана ошол күнү дагы жана мага жөнөттүң эле, эже ушинтип эме болду деп, бирок тилекке каршы мен ошол Лейлекке ошол күнү бара албай калдым. Эгер мен барганымда мүмкүн ошол жерде мен ошо окуяны мүмкүн түз чагылдырып, же болбосо ошол жерде чөө жайын аныктайт элем деген ойдомун. Бүгүн мына бошоп, азыр саат мына 9 болуп калдыбы? 9 болуп калды. Мен ушул эки тараптуу болсун деп, коомчулукка туура маалымат жетсин деп, мына атайын сени бир жолу көргөнчө өзүңдөн дагы ыңчерип алайын деп келдим да. Батма, айтсаң, ошол окуя неден башталды? Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулары, урматтуу Арзу эже. Биринчиден келип, көңүл алып, сураганыңызга Аллах разы болсун. Мен 4 январ депутаттар келет деген жыйынды укканмын. Келет, эл менен жолугат деген жыйынды угуп, Камила Талиеванын номерине чалгам, өзүнүн жеке номерине чалган учурда, ооба, эл менен жолугат, жыйын болот, бирок тилекке каршы мен бара албадым, мен барбай турган болуп калдым деди. Эл менен жолугат дегенин угуп, мен түнү менен такси таап барганга аракет кылдым. Таңкы саат 5-те оператор менен такси жалдап жолго сапар алдым. Лелек тарапка? Лелек тарапка сапар алып, ал жерде 7:30 өтүп жеттик ал жерге. Жетип, эртеменки завтракты ичип жаткан учурда, самса жеп жаткан учурда мен Исфанар шаарынын акиминин номерин, Лелек районунун акими. Лелек районунун акимин мага ким, Алмаз дегенби? Алмаз деген. Ал Лелек районунун акими. Исфанар шаарынын мэри башка ал. Аягы 22 менен азыр сиздерге так маалымат болуш үчүн
чалган номерди да жөнөтөмүн. Экинчи номермен чалдым. Айтор Алмазбек Рахманкулов Лелек районунун акими. Ошого чалдым. Ошого Дальше. чалдым. Чалган учурда ал жооп бербеди, албады бирок. Мына сиздерге жалган болбосун, өзүнүн сүрөтү ушул киши да аким. Бул аким эмес бул. Бул акимдин орун басары. Албады. Андан кийин мага менин номерин берди. Максаттай деген эжекен орун басары. Акимдин орун басары. Первиза эмес, орун басары, социалдык тармак боюнча. Ошонун номерин берген учурда мен ага чалдым. Өзүм жөнүндө тааныштырып, жолуккан келдик эле, кандай жолуксак болот, канчада болот, кайсы жерде болот деп маалымат сураган учурда Батмакан азыр мен отпускадамын. Мен сага WhatsApp аркылуу ошого жооп берүүчү жетекчилердин номерини сага WhatsApp аркылуу жөнөтөм деген жөнөттү. Мага аппарат жетекчи Акжол Нимат Тилаев деген номерин жөнөттү. Ага чалдым. Чалганында алды ал киши. Мен администрация акимияттамын. Ооба жыйын болот, эл менен жолугат. Бирок список керек деди. Мен ошол учурда кандай список же алдын ала маалымат бериш керекпи? Биз шайлоо учурунда эле элдер список керекпи? Шайлоодон кийин списокко карабайбы десем, аны келсеңиз түшүндүрүп айтам деди. Мен ошо чайканадан чыккандан кийин эле прямо түз эфир алдым. Мына биз азыр жогорку кеңештин депутаттарынын жыйынына баратабыз. Ага список керек экен. Кандай список? Катышуучулардын списогу, Катышуучулардын списогун тууралуу мен сураганы баратам деп түз эфир алып бардым. Алып барган учурумда экинчи этажында, экинчи кабатында Акжол Нимат Тилаевич барбы десем, ошол киши экен как раз менин деди. Кабинетине чогуу кирдик. Список тууралуу мен билбейт экенмин. Список керек деп эле койду, бирок кандай список? Катышуучулардын списогун айттыбы? Айтты, бирок сен списокто жок экенсиң деди. Шайлоодо бармын го, эмнеге шайлоодон кийин чыгып кетпизби же списоктон деп тамаша иретинде суроо узаттым. Аны өзүң жогорку кеңештин депутаттарынан сыртка чыгып сурагыла деди. Мен сыртка чыктым. Сыртка чыккан учурумда администрациянын 3 аялы турган экен ошол жерде. Сыртта эмес, коридорунда. Сиздер кандай жыйынга келдиңиздер, список барбы десем, жок деп эле жооп берген жок, мага эч кандай жооп берген жок. Маалымат чыгарабыз деп эле келдик деди. Мен сыртка чыгып депутаттар күтүп турдум. Бир 5 минуттан кийин эле бир галстук таккан, папка көтөргөн бир бейтаныш жигит мырза келди. Мен аны менен түз эфир саламдаштым. Саламатсызбы, сиз ким болуп иштейсиз? Жыйын тууралуу кандай маалыматыңыз бар? Список сурап атат го, кандай список десем, өзүнүн атын айтты, мен унутуп калдым, жазып калбапмын. Ал кайсыл жакта иштейт экен? Ал Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин аппарат жетекчиси болуп иштейт экен. Жогорку кеңештинби? Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси. Видеомдо бар. Мүмкүн жалган айтса видеодон чыгып калат. Түз эфирде чыккан. Анда мен өзүм документтеримди көрсөттүм, тиешелүү документтерди. Мен Баткенден келдим. Удостоверение бар белесиң да? Бар жок документтер бар. Күбөлүк, удостоверение, уставтарга чейин бар. Удостоверениеда сени журналист деп көрсөтүлгөнсүңбү же блогер деппи ошол удостоверение? Ал жерде азыр бул жерде үйгө таштап келдим. Аны жок, негизи айтам да, ошол журналистпи же удостоверениеңде блогер катары? Элдик контроль бар, верховный. Ошонун удостоверение. Эми Батмасага бир суроодо журналист менен ушул элдик көзөмөлдүн айырмасы эмнеде деп ойлойсуң? Элдик көзөмөл бул ушу элдин көйгөйүн туура чагылдыруу. Журналист бул элдин көйгөйүн туура чагылдыра албайт деп ойлойм. Себеби? Эмне себептен? Себеби ал элдин көйгөйүн чоңдорго айткан күнү эле алга кысым көрсөтүү болот деп ойлойм. Мисалы мага кысым көрсөтүлбөйт го бул боюнча. Мен мисалы өзүм мен жакшытай эле тааныйсың да. Мен ошентип эсептейм. Мен барлык журналисттерге бийлик кысымчылык көрсөтөт, алар маалыматты туура бере албайт, сенин пикириңде? Жок, туура берет. Туура берген чакта дагы кээ бир жерлери туура берилбей калышы мүмкүн.
себеби жыйынга ушунча депутат келди деп коет, бирок факт менен эмелерин азайтып айтат. Азайтып айтат же көбөйтүп айтып коюшу мүмкүн. Жыйынга эмне себептен келгенин айтпай эле жыйынга келди, элдин көйгөйүн чечти дейт. Бирок кечегинде факт менен айталган жок. Эл менен кайсыл СМИлерди белгилеп бере аласың? Ушул кечээки Лел райондук администрациясында жогорку кеңештин депутаттары, ошол облус башчысы ошо эл менен жолугат деген атайын жыйын бар болчу. Ошол жыйында катышкан журналисттер катышты, ал жака дагы. Тилекке каршы мен катыша албай калдым. Ошондо маалыматтуу журналисттер туура эмес чагылдыр да сенин пикириңде. Баягы ачык айтылган жок. Ошону айтайын деп атасыңбы? 70-29 ошо Баткен медиа борборунун служебный машинасын көрдүм. Бирок кайсы журналисткенин ичинде көргөн жокмун. Көрбөдүм. Аны туура айтышым керек. Бирок служебный машинадан водительден сурадым, жыйын кайсыл жеринде болуп атат. Администрация акимчиликтин алдында турган экен машинасы, служебный машинасы. Сураган учурда ичине кирип кетишти бизкилер дегенде мен ошол жакка кирдим, бирок көрбөдүм аларды. Кайсы журналисттер кимдер экенин тааныбадым, көрбөдүм да. Батма айтсаң, ушул сен жанагы Эрулан Көкулов тарабынан өзүң мага айтып бергенсиң да, эже мен ушинтип жумуш баштадым, ошол жардамыңыз болсо поддержка кылып туруңуз дегенсиң. Аны билем. Ошол Эрулан Көкулов тарабынан ошол жерге Эрулан Көкулов дагы болгон да, ошол жыйындачы. Ошол сени уруп атканда же болбосо ошол аппарат жетекчи менен чырдашып атканыңарда Эрулан Көкулов сага келип мындай сени коргоп, эми кыз баласың да сен, коргоп же болбосо ошол түшүндүрүп же сен менин колумда иштеген блогерсиң. Сен дагы киргениңде эмне үчүн айткан жок? Айттыбы же келип сага ошондой келдиби сага? Ушу сенин жетекчиң катары, сени ушул жумушка чакырган инсан катары келип сени коргой алдыбы? Бул жыйын 9:30 чамасында башталат эле. Ага чейин мени кууп чыгып салышты да. Окуя канчаларда болду? Окуя 9:45, 9:15 чамасында болду да. Чогуш жыйын башталганга чейин, Жыйын башталганга чейин уже жыйынды даярдап бар жогун алып кирип болгон экен. Жанагы жогорку кеңештин аппарат жетекчиси мени жыйын залына алып кирди, жүрүңүз. Макул, сурооңуз болсо берсеңиз болот, укугуңуз бар деди. Эч кандай жабык чектөөлөр жок деп. Чектөөлөр жок деди. Мен курсан болдум да ошол инсангачы, сүйүндүм. Каршы болбой киргиздик, экөөбүз чогуу кирдик. Жыйын өтүүчү залына кирген учурда мен операторум коридордо калды, документтерим кармап. Мен аны менен чогуу жыйын залына кирген учурда ошол Баткен областынын сыртка чыгып сүйлөшүп турасызбы? Баткен областынын Ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси Ураимов Алихан Ураимовичти көрдүм. Саламатсызбы дедим. Ал сразу эле кандай катуу тон менен муну ким киргизди? Киргенге акың жок деп мага уже кыйкыра баштады. Мен айттым, менин укугум бар. Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси уруксат берди. Мен уруксат сурап ал сага ошо Алихан Ураимов ошол жана жогорку кеңештен келген өкүл, кызматкер сага көрсөттү, ошол жака кирдиң. Кирсең эле ошол Алихан Ураимов сага кыйкырып обращение кылды, сага кайрылды. Сен эмне келдиң деди, эмне деди? Киргенге акың жок. Сен бул жерде чагылдырганга акың жок. Сен подделка документ менен жүрөсүң деди. Мен документимди көрсөтөйүн десем, коридордо калган операторда. Жүрүңүз, мен алып чыгып ошол жерде туруп туруңуз, анда мен алып келейин дегиче мен менен кошо чыгып 5-6 кадам басканда эле коридор чыктык. Документти колуна көрсөттүм. Мынакей ушул документ. Бирок бул оригинал дедим. Копиясыны ал документти кайсы жактан алгансың? Баткен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Баткен областынан алгам. Жок, Юстиция министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан же бөлүмүнөн алгансың, да? Ооба. Аны сага ошол Эрулан Көкуловдор тарабынан алып берилген же өзүң алдыңбы? Жок, мен азыр анан айтып берем. Анан мен документти көрсөттүм ага. Уставтар менен көрсөттүм, ичинде эмнелер чагылдырылыш керек бул Батма-Бат YouTube каналына. Ошону көрсөтүп окутуп жатканда бул фальшивый деп уже жыртып документти бүктөп салды. Документтин жыртылдыбы? Бүктөп салды да, тырыштырып. Барбы азыр ошол? Азыр жок, эмне жок.
бүктөлгөн жыртылган жерлери бар. Ал папкада турат. Анан мен операторуң тарткан жокпу ошол? Операторум тартпай калды да. Мен киргенде айткам тарт десем тартпай калыптыр. Жаныңда турганда мен ошол видеону көргөм, бирок операторуң сенин жаныңда эле турган. Ошол администрациянын ичинде башкы бурчунда камера болгон. Мен кирип атканда да камера болгон, чыгып атканда да камера бар, ар бир жеринде камера турган. Ошондо эмнеге жырттыңыз, колуңуздан ушул келеби дегенде телефонумду алып, түз эфирде турат элем. Кака дуалга ыргыттыбы? Жок, прямо эме жака залга эле ыргып салды. Коридордун оң кол менен алдагы ыргып салды. Телефонум ушундай экран менен түшкөн, мындай болуп. Мына уже мына защитный стекло сынган. Алмаштырбадым атайын. Көрсөм. Да, карасаңыз билинет. Анан мен ушул ойдон турат. Кайра мен телефонумду ыргытканга кандай акыңыз бар? Биринчи телефонду документин бүктөп салып атасыз. Экинчи рет уже мен телефонду ыргытасыз. Бул менин личка телефонум, личный телефон. Акыңыз жок эле десем, колуңуздан ушул келдиби эркек болуп десем, бул жагыма оң кол менен уруп салды да. Эркек мен урбайт деп ойлогом. Ургандан кийин уже жанагы мына жагым мындай кышайган болуп калды. Батма ошол жерден сөзүң бөлөйүн. Жана Алихан Ураимов берген маалыматында, жана обращениясында бир сага келелектен эле ошону Facebook баракчама илип туруп, анан сага келгем да. Ошол айтып атканда ал мен анын дагы пикирин угуп көрдүм. Эми бул жерде жана биринчи сеникини сен айтып атасың, биринчи меникини алышыңыз керек эле, анан Ураймовдукун алышыңыз керек эле дедиң, бирок мен ошол баягы убактыма жараша эметтим, сага чалсам аткулан кылып койдуң. 2 жолу чалдым, сага аткулан кылып койдуң, анан ошо Ураймовдукун коюп туруп, анан кайра мына эшикте жаңгыр болгонуна карабастан, ошол эки тараптын пикири бирдей чыксын деп келдим. Ошол жерде Алихан Ураимов айтып атат да, биринчи кыз башы менен ал баягы аялдар дейт шапалак менен урат, бул муштумдап туруп мен бетиме урду дейт, бирок мен эркек болуп аны мени урду, мынтти көйнөгүмдү дагы жыртты дейт. Анан мен аны баягы публикага чыгарганга, эркек болуп туруп мен аял урду деп чыгарганга мен намыстандым, чыгарган жокмун дейт. Ошондой эле мен унчукпай эле нөл внимание кылып коеюн десем, батма кайра эле Facebook ар кандай сөздөр менен жазып чыккандан анан мага дагы сунушташты дейт. Баягы видео обращение кылып кой, сен деле коомчулукка өзүң оюңду билдирип, пикириңди билдирип кой дегенде мен билдирдим дейт да. Эми бул баягы батма мындай да, любой жерде жана чындык. Анан биз аял кишибиз, ушул эркекке өзү негизи эле кол көтөргөн болбойт. Бул мусулманчылыкта дагы ушундай. Анан ушул жок, азыр мен сени тактап алайын дегеним, ошол Ураймов айтып атат, ал мени бетиме урду дейт да. Ушул чынбы? Бул биринчи ким кол көтөрдү? Азыр мына жөн эле звук жок, көрүп атасызбы? Ошону айткан. Эки звук пайда болуп атат да. Мен документимди ыргыткандан кийин эркек болуп колуңуздан ушул келип атабы дегенден кийин ачы үстүндө биринчи мени урду. Мына эркектин колунан ушул келет. Не кыласың деп бул жагыма урду. Андан кийин мен ага галстугун кармаганда уже 5-6 ашкарлар менен тосуп алды мени. Кайра мени бул жериме адамдар чогулуп калды. Администрацияда иштеген балдар менен бул жагыма мына эми зарядкадан жылбайт экен да телефон. Бул жагыма уруп, колуңдан ушул келди десем, кийип алыр. Кайра дагы мен телефонума чуркап баргычам, түз эфирде көрсөтө кылаймын урганын деп, телефонума чуркагычам болбой мен аркадан кармап чачымды тартып атат. Колумда чачы калды жарымы. Нектары жок. Жакыныраак кылсаң болот. Мен батма сен жакыныраак кылсаң, мен телефонум зарядда болгон үчүн телефонум жок. Бияқта чачтардын жарымы жок. Колуна мынандай чачым калган. Мен эме өттөлө эме кылып бербейин дедим да. Чачко чыгат кайра. Анан ошол жерде журналисттер бар беле, сага жардамга бирөө келдиби? Эч ким келген жок. Бирок журналисттер бар болгон. Бар болгон. Тилекке каршы жогорку кеңештин депутаттары көрүп туруп дагы көңүл бурбай өтүп кеткениге өкүндүм да мен ушул жердечи. Именно ошол Баяман Эркинбаевдин аялына мен кыйкырып айтканмын. Мына биз силерди шайлаганбыз.
Бирок азыркы учурда силердин жыйыныңарга катышабыз деп келтегичеп мына менмин деген аппарат жетекчиден муштум жеп чыктым мен дедим. Ошону айтыкчан болбой жанагы эме аппарат жетекчи урган адам ап чыкпайсыңарбы дегенде мени 5-6 милиция тосуп салды дагы жанагы депутаттар өтүп кетти. Ошондо кандай эме бар деп сурап койгонго азыр ошол депутаттар силердин урушуңарды көрдүбү же көрбөй эле өтүп кеттиби? Алар түшүндү, көргөн жок. Бирок мен айткан учурда көңүл буруп 5 мүнөт убактысын аяп кетирип токтолгон жок сага. Токтолгон жок. Наоборот, урса ура берсин дегендей кылып кошума өтүп кетти да. Ал депутаттарды дагы көрсөтөмүн, тааныймын. Аттарынан билбейм, бирок баарын эстеп калган жок. Мен ошол убакта стрессте турат элем. Телефонум алган, чачым жулгандан кийин дагы эмне себептен мени урутасың? Мына мен Фейсбукка чыгара албай калдым да, чачым урганда дагычы. Мен сразу Фейсбукка чыктым да. Операторың тартса болмок да, ошол факт болмок. Ал вообще тартпаптыр. Анан Фейсбук аркылуу сразу Фейсбук эмеге чыктым. Прям эфирге чыгып айттым, мына мен чачым жулуп, сиздерге кайрылуу жасай албай калдым, кечиресиздер деп. Ал урган адам мага келди дагы, Батма жүр, эшикке чыгып сүйлөшөлү деди. Бул жерде жыйын болот да, тоскоол кылбайлы деди. Мен ошонун эркектик сөзүнө ишенип, чогуу түштүк, эфирден чыкпай эле. КППда уже 5-6 милицияны коюп койгон. Мен эшикке чыккандан кийин ал мынаны киргизбегиле деп эшикти жаап кетип калды. Бул жүр эшикке чыгып сүйлөшөлүк деген сөзүндө турган жок. Эмне себептен урду, ага жооп берген жок. Мага жыйынга катышууга укугуң жок деген мыйзам эмени дагы жол жобосун айткан жок. Анан мен сразу милиция чакырдым. Милиция чакырдым, келди, арызды алды. Мен айттым ошол учурда бул жерде камералар бар, урган жерлерин өчүрүп салбасын, карап койгула дедим. ГОУДга алып бардым мен, Исфана шаарына. Ким алып барды ГОУДга? Сен өзүң чакырдыңбы милицияларды же? Мен өзүм чакырдым, жок. 102-ге чалып өзүм лично чакырдым. Келишти, арызды алды. 2 милиция келгенде мен айттым, камераны карагыла, өчүрүп койбосун деп. Тилекке каршы экинчи жолку урган жерини өчүрүп салыптыр. Жетишиптир урган жерин өчүрткөнгөчү. Бирок ага чейинки телефондордун жерде жаткан, кагаздардын жыртылганын мен лично өзүм көрдүм. Ошолор барбы видеодо сиңде? Видеодо жок, эмеде Исфананын тергөөнүн начальниги. Эме сен уруп атса ошо операторуң карап отурдубу? Операторум карап эси болуп калган окшойт да, билбейм. Аны мен тосконго аракет кылгам. Эми Батма, мен бул жерде муну айткым келип атат да. Сенин операторуң бул эркек бала. Анан эми сен журналистсиң да? Журналист дейм, ошо блогерсиң. Бирок ошол операторуң менен күнбү түнбү чогуу съемкага чыгасыңар, эми бир туугандай эле болуп каласың да негизи операторлор менен. Анан мисалы мен съемкага чыксам, операторумдун курсагы ачпы, токпу деп ошол чайга тур деп, ал мисалы чек арада болуп калсак, арзу же бияка туруңуз, бияктан ок атып атат, могу жерге туруңуз деп бири-бирибизди защита кылабыз да. Анан мен азыр сен операторуңа да таң калып атам, эгер сен кыз баласың, ошо кыз балага ушундай мамиле болуп атканда операторуң карап турганына мен таң калдым да. Хотя бы ошол жерде, хотя бы ошол видеодо тартып койсо, бул факты. Кайсыл жерде болбосун, факты керек да бардык нерсегечи. Ошол операторуң эмне кылып отурду? Мен тартты деп ойлогом. Себеби Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин аппарат жетекчиси менен бирге кирип кетатканда ага айткам, арыстан тарт. Ушул жерден тартып баштай берсең болот десем макул деген. Бирок аны укпай калганбы билбейм. Аны мен келтек жегенден кийин Насырнасин өлтүрбөйүн деп ага эме кылбадым. Суроо узатпадым да, сүйлөбөдүм дагы. Бирок уруп атканды ким биринчи баштаган ошол көрдү. Мен эме кылсам дагы. Администрация кызматкерлери дагы көрдү. Мен кагазын жыртып, телефон мыргытканын. Бирок бул жерде администрация кызматкерлери өзүнүн иштеген адамын сатпайт да. Көрбөдүк деп кутулушат. Бирок камерада явно көрүнүп турат. Батма, азыр бул жакта бизде урматтуу достор, сиздер ушул түз эфирди көрүп жаткан болсоңуздар, ушул Батма менен өкүлчүлүктүн аппарат жетекчиси
Алихан Ураимов экөөнүн ортосундагы мына ушундай пикир келишпестиктер боюнча сурооңуздар болсо мына түз эфирден Батма жооп берет. Азыр бул жакта сага суроо келиптир. Устап менен иштесең жакшы дейт, бирок сенин документиңде эмне деген документ эле деп Санжар Абдинаби уулу. Негизи кесибиң боюнча кимсиң? Диплом кайсы эмени окуду бүттүң, ошо боюнча дагы айтып берсең. Негизи менин кесибим медик, медсестра, провизор, воен билетим бар, санкинишкам бар. Мен бул ишти баштаганымдын себеби 2018. Буга чейин Батма кыскача өзүң баягы жумуш таржымалыгың боюнча айтып берсең, кайсы жерлерде иштегенсиң? Биздин досторго түшүндүр. Больницада иштедим. Баткен областык бириккен ооруканасында, ТЦО бөлүмүндө иштедим. Андан кийин поликлиникада медрегистратор болуп 4 жыл иштедим. Андан кийин Баткен областык өзүнчө издөө куткаруу отрядында, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгындабы же райондогу бөлүмүндө? Эмеде, батальондо. Ал жерде начальник апчек болуп иштедим. Званиям прапорщик. Чек ара чырымга чейин мен айлык азыгына байланыштуу Москвага кеттим. Заявление жазып, увольнение жазып чыккам. Увольнение жазгандан кийин чек ара чыры башталып кетип, кете албай калып, ошолор менен лейликте бирге жүрүп, тамак аш биширип берип усталарына. Андан кийин келип, мен 2 күндөн кийин эмекдарым ооруп калганына байланыштуу кайра келдим. Келип, мен жөн эле Баткен шаарындагы УУдун Баткен башкармалыгынын ички иштер бөлүмүнүн бет маңдайдагы Кундуз деген магазинге кирдим. Кирген учурда мен кыздарыма таптоо алуу үчүн киргем. Кирген учурда паңдап кеткен нерсени көрдүм да. Анан байке, мунуңуз эмнеге турат, сатылып атат го, мунуңуз паңдап кеттир десем, коюп кой, сен эмне асмандан түштүңбү? Сен албасаң башкасы алат деди да. Анан ошо негизинде жанагы блогерликти баштадың, Эрулан Көкүлов тарабынан. Ошол Эрулан Көкүлов силерге ушул YouTube канал ачып берди да? Муну мен өзүм ачтым. Ал ачкан жок. Ал мага сунуш берди. Сиз мага Баткендеги мөөнөттө өткөн азык-түлүктөр, ашканаларды тартып, эч кандай документсиз тартып жөнөтсөңүз болот. Мыйзам жол берет. Любой эле сенде эч кандай документ болбосо дагы бардык дүкөндөргө кирип, текшерип, как срогу мөөнөтү өткөн азык-түлүк продукциялары боюнча съемка кылып YouTube каналга жүктөсөң болот деди. Жок, жүктөсөң болот деген жок, мага жөнөтүңүз. Биз НИЭ Сахар долбооруна Баткендеги өкүлчүлүк катары, Баткендеги НИЭ Сахардын жардамчысы катары сизди каналдардын эмеге жүктөйбүз, видеобузга жүктөйбүз дедилер. Мен бул жерде Максут менен сүйлөшүп, ага макул болбодум. Өзүм анан YouTube канал ачтым. Көп сунуштар түштү, биз менен иштеш деп. Мен ошо өзүм эле өзүмө Батма-Бат деп YouTube канал ачтым. Ошого 5 январдан иштеп видео жүктөй баштадым. Батма айтсаң, Батма-Бат деп ошо каналыңдын аталышы мен түшүндүр. Батма сенин атың билесиң. Бул Бат деген Баткенде. Бат чыгарат, бат иштейт дегенде. Бат иштейт деген. Мисалы, 1 жылдыкны, мисалы бүгүн тартып 1 жылдан кийин чыгарбайбыз да биз. Оперативность дегенде, сразу чыгарабыз. Демек Батма-Бат бул Батма-Бат иштейт дегенди түшүндүрөт экен, Анан ошол документтериң боюнча дагы сурап атышат. Ошол документиңде блогер деп жазылганбы же журналист деп жазылганбы? Документимде блогер деп жазылган. Блогер. Батма-Бат YouTube каналынын элдик коом дагы кошо жазылган ал жерде. Көзөмөлдөйсүң, элди көзөмөлдөйсүң мындайча айтканда. Ал жерде элдин бардык көйгөйлүү коррупция иштери болсо дагы баарын чагылдырганга уставда жазылып турат. Мен азыр ал видео калыптыр. Уставды ошол эмеден алгансың, юстициядан. Баткендеги бөлүмүнөн, Ал Бишкектен келди да иште, мага документи бир жумадан кийин келди да. Батма айтсаң, жана окуяга кайрадан кайталы, эми сен боюнча баягы досторубуздун сурооуна жооп бердик окшойт. Ошол достор биздин баягы интернет байланышына
бизде үзүлүп калып, кайрадан түз эфирибизди улап атабыз. Ошо ГОВДга бардың, ошо жерден токтодук беле? ГОВДга бардым, арыз жазылды, бүт тиешелүү документтер толтурулду, сурактар алынды, өз убагында алышты алар. Мен ошол учурда айттым, камераларды карап коюңуздар, өчүп калбасын деген учурда ошо ГОВДдун тергөө начальниги, атын унуттум, майор экен, званиясы. Ал мага бир видеону көрсөттү телефонунан, азыр барып алып келдим деди. Алыста тартылган телефон жерде жатат, кагаздарын жерде жатат, уруп жаткан видеолору бар, толук көрүнбөй калган. Экинчи камерадагы жакыныраак, бияка караганда ага жакыныраактагы жердеги экинчи урган, телефон ыргытылган жердеги камера уже өчүрүп салыптыр да, жок. Эмне себептен өчүрүлдү? Аны ким буйрук берди өчүргөнгө? Ошону мен мыйзам жөнүндө чара көрүшүн талап кылам. Ким өчүрдү, жооп берсин. Ким буйрук берди, ал дагы жооп берсин. Эмнеге өчүрүлөт? Өчүрүлбөш керек, сакталыш керек. Ошол үйдөн эле кайра келип больницага жаттым. Лелектен ГОВДга бардың, арызды жаздың, кайра Баткенге келдиң. Ооба. Кайра келип больницага жолдо 2-3 жолу кусуп кыйналгам. Келип дагы адоодо кусуп кыйналганда врачтар тез жардам көрсөтүп, укол салышты жерде. Азыр ушул травматология бөлүмүнө жатыптырсың, кандай диагноз коюшту? Азыр диагнозун мага окуган деле жокмун. Чымын утса дагы самолет учкандай сезилип, каңдап ушум да башымда дагы деле. Диагнозун көргөн дагы жокмун. Эмне деп жазды? Батма, сен биринчи Алихан Ураймовго жагына урдуң беле негизи? Урган жоксуң? Жок. Ошону тактап алган. Урган. Жакшы. Окуя боюнча оюңду кеңири айта алдыңбы? Ооба, туура жана так. Кошумча алынчам жок. Кошулган дагы жок. Кудай астында туура жооп бердим деп айтам. Батма, мен сени сиңди катары көрөм. Аз эле болду да ошол жумушту баштаганыңа. Бирок бүгүнкү күндө ошол Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнө ошол баягы сен үстүңөн дагы арыз жазгандар болуптур да. Ошол баягы областтык бириккен ооруканасынын, жана Арзбек дагы жазыптыр, андан кийин дагы могу столовойдун жетекчиси дагы жазыптыр. Ошолор боюнча дагы айтып кетсең, эмне себептен жазышты сенин үстүңөн? Бүгүнкү күндө канча арыз бар? Бүгүн туура Арзбек Курсаний жазганын билем. Сенин үстүңөн жазган ал, жазган себеби эмеси жок да, түшүнүгү жок. Кыска, Мен ошол учурда 1 февраль 2022 жылы мөөнөт өткөн, 2 жыл мөөнөт өткөн физрастворду таап чыгарганымда, ошол күнү Баткенге саламаттык сактоо министринин орун басары Ташиев Чапаркул Актаевич 2 февраль Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жыйын залында коллега көргөн. Жыл жыйынтыктан медицина тармагы боюнча коллега болгон. Ошол мөөнөт өткөн физрастворду алып келгем. Мен министрге көрсөтөм дегем. Көрсөттүм. Аны ошол жерде эмне үчүн ызычуу болду эле ошо өкүлчүлүктө да. Мен ошол күнү мени чакырган. Арзу кел, бул жакта Батма тополоң кылып атат. Министрге баягы кыйкырып өкүрүп ошо министрге жолугам деп атат деп айтышканда, бирок эми мына өзүң угай, мен ал күнү эч болгон эмесмин, көргөн эмесмин дегендей. Бул жерде кыйкырып жатат, өкүрүп жатат деген туура эмес. Мен 10-до жыйын башталат деген 8-де келгем. Кирип, биринчи губернаторго чалгам. Ушундай жыйын болот экен, мен мөөнөт өткөн физраствор бар, ошол эмне себептен бул жерде турат? Медицинасы качан өнүгөт деп суроо берем десем, ошо министрге чалыңыз, ошол жооп берсин деген. Мен сразу Жапаркул Актаевичке чалдым. Номери бар эле. Чалсам, макул болот, кирип жыйын залына кириңиз деди. Жыйын залына киргенден кийин мен түз эфирге чыктым. Мынакей биз азыр Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары министрди кабыл алабыз деп тура мен эфирде отурсам, мага уже 5-6 ГОВД, УУД, РОВД кызматкерлери келди, милиция кызматкерлери.
сиз мыйзам Обл администрацияга келди. Жыйын залында отурсам, сиз мыйзам бузуп жатасыз, тартууга мүмкүн эмес. Эмнеге мүмкүн эмес? Мен мына суроону беришим керек, анан чыгып кетем, министрге эле берем, болду. Элдин дагы кайрылуусу бар эле, тетрадьма жазып алгам. Ошол кайрылууну берсем болду дегем. Сен министрге суроо берейин дегенсиң. Ооба. Алар Арзыбек Курсаналиевич бул тоскоолдук жаратып жатат деп мен үстүмдөн ГОУДга арыз жазган. Коллеганын жүрүшүндө тоскоолдук жаратты деп. Бирок баштала элек, коллега кире элек. Ал министр суранып жатат, аяктагы ашкерлерин жөнөтүп атат, камераны өчүрсүн, макул кирем деди. Мен сөзүмдө туруп макул деп камераны өчүрдүм. Ал министрге мөөнөттө өткөн физрастворду көрсөттүм. Элдин катын дагы бердим, колуна алып кетти. Аны жогору жакта карайбыз деп. Министр менен биргеликте карайбыз деди. Ошо элдин ден соолугу боюнча кеңири маалыматтарды жазып колуна бергенбиз. Батма мындай да, бул эгерде ошол Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары ушул Баткен облусундагы саламаттыкты сактоо тармагы боюнча жылды жыйынтыктаган, тагыраагы 2021-жылды жыйынтыктаган коллегасы өтмөк да. Эми Батма биз журналистпиз. Анан биз көп учурда жанагы ушундай коллегаларга тоскоол жаратпашыбыз керек биринчиден. Эгерде сен ошол суроолоруңду ушу коллегага башталганга чейин ошол фойе деп коебуз, залда туруп ошо министр мырза жолугуп, менде ушундай, мен атым Батма Бат, Тань YouTube каналында иштетүүчү блогермин. Жана сиз менен сүйлөштүк эле телефондон. Ушул жерде мен жооп алып алайын деп интервью алып, ушул физрастолду ошол жерде көрсөтүп алсаң болобу эле, же ошо коллегада сен жалпы медицина тармагынын кызматкерлеринин алдында көрсөтөйүн деп чечтиң беле да? Мен жалпы же болбосо ошо коллеганын бүткөндө, Батма биз көбүнчө журналисттер коллеганын жүрүшүндө подсъемкаларды алабыз, керектүү баягы коллегада сүйлөгөн сөздөрүн алабыз дагы, бүткөндөн кийин сыртка чыгып интервью алабыз да. Ушундай эмени колдонсо болобу эле деген. Прямой эфир алат. Коллега жүрүшүндө дагы бар жок деле прямой эфирде отурат. Өткөндө эле, жакында эле коллега болду, эмне болду? Ошондо дагы сизди көргөн, прямой эфирде отургансыз. Мына залында отурат. Жок, менде физрастол жок эле. Жок, физрастол эмес. Жалпы эле эме министрлер келгендечи. Мен министрден айткан учурда көрсөттүңбү ошол физрастолду? Кандай кабыл алды ошо? Жок, камераны өчүрсүн, жооп берем деп туруп алды да. Эмнеге камерадан коркот? Элдин адында ак болсо ушундай деп жооп берип койсо. Ошо жооп берген интервью алдыңбы сен? Берген жок да, камераны интервьюдан баш тартты да, мындай камераны баш тарткан жок, жооп берди, бирок камерасыз деди да. Мен камерасыз болсо дагы өзүм уктум, бирок ал жообуна мен канааттандырбайм. Себеби толук маалымат берген жок. Мен барып министрге айтам, анан чечилет, андай мындай деп эле эме кылып койдум. Батманда ошол биринчи арыз ушул окуя боюнча, ошол сен коллегага кирип ошо министрден жана физрастол көрсөтүп интервью алам дегениңден ошондон кийин анан ошо Арзыбек Курсаналиевич сен үстүңөн ГОУДга арыз жазды. Экинчи аны арызды алды, бирок азыр алынды. Экинчи арыз кайсылары сен үстүңөн? Бул биринчи арыз эмеде мына чайхана номер 1 Баткен шаарындагы больницанын жанындагы. Больницанын жанындагы Исхак Разаков көчөсүндө жайгашкан. Мен биринчи ирет баргам. Экинчи ирет кандай өзгөрүү болду деген иретте баргам. Бул мага өчөрүп салды деп үстүмдөн арыз жазган. Бирок туура эмес, мен өчөрүшкөн эмесмин. Биринчи бул жерге келген эмесмин. Башкадан кийин бул 4-5 чайхана болгон. Ошонун үстүнөн мен мага өчөрүп калган бул деп үстүмдөн арыз жазып салган. Эки арыз, Эки арыз болду. Бүгүнкү күндө ошол Алихан Ураимов менен жанагы Лейлектеги окуядан кийин байланыштыңарбы, кечириштиңерби деген? Мен травматологияда Исфана шаарындагы травматология бөлүмүндө көрүнүп, укол эми сайытканда эшиктен кирип келип калып эле кайра чыгып кетти. Ошол бойдон көрбөдүм. Чалышуулар болгон жок, эч кандай эме болгон жок. Бирок мен губернаторго сүрөттөрдү жөнөтүп койдум. Көгөргөн укол алып аткан сүрөттөрдү жөнөттүм.
билет. Рахмат, Батма. Азыр Айпери Сапарбаева деген Фейсбуктагы досубуз, кесиптешибиз сага суроо зататыптыр. Сөгүнүп жаман сөздөр менен тарткан видеосу тууралуу эмнени айта алат экен? УВДнын алдындагы блогерлерде да этика, эстетика болобу же аларга кызылбы деген Айпери Сапарбаева деген кыз жазыптыр. Ушуга жана УВДнын алдында сөгүнүп прямой эфирге чыкканы дейт. Же ошол блогерлерге боло береби деген. Азыр Ошо сен жөнүндө айтып атат да. Азыр мен өзүмө дагы окутуп коеюн. Могу жакта толтура экен, азыр таап берейин сага ошо суроосун. Узун алдына качан? Могу жерден окусаңыз болот. Сөгүнүп жаман сөздөр менен тарткан видеосу тууралуу эмнени айта алат экен? УВДнын алдындагы блогерлерди этика, эстетика болобу же аларга кызылбы дейт. Ушул суроого жооп берип Бул койсоңуз. жөнүндө мен как раз ушул жерде болсо керек. Эмнеге сөгүндүң эле Батма? Мен сөгүнгөн жокмун. 11 ноябрь 2021 жылы Баткен областынын шаардык ички иштер бөлүмүнө арызы менен кайрылган. ГОВДга, На Кайсыл? УВД бул анда. ооба. Баткен областык ички иштер башкармасы болуп калат. Кайрылган. Ошондон бери мага бир кагаз берилбейт. Дайым келем, же начальниги же орун басары баары эле чогулушта деп КППдан киргизбейт. Бир арызды кабыл албаса, ушул күнгө чейин жооп бербесе, УВД эмне иш кылып атат? Же мыйзам карапайым элгелештеги. Себеби бул арыз Бишкекте милициянын подполковниги Турдубаев Абдуразак Абдувасиевичке жазылган. Күнү кече мага жөнөтүп атат. Ушул эфирден кийин, мен прямой эфир алганымдан кийин сиздин арызыңыз кабыл алынды деп болгон документтерди мага берди. Качан эфирге чыккандан кийин бере мына издөөгө берилди деп мага санкцияны көрсөтүп атат. Демек бул дагы башка өзүнчө бир окуя экен, бул дагы өзүнчө. Сөгүнгөн жери жок. Бул жакта дагы башка иштер бар экен. УВДнын алдында сөгүнгөн жоксуң, демек. Жок. Эфир сакталып турса керек, көрсө дагы болот башкача. Рахмат Батма. Батма, айтсаң, блогер менен журналисттин айырмасы сенин пикириң ачык интервью. Журналист бул сиздерге чектөө бар да. Журналисттин Мисалы кандай чектөө болушу мүмкүн? Чектөө болушу мүмкүн сиздергечи. Блогер бул тартынбай ачык болгондой факт менен туура жана так чыгара алат да. Батма, мага кандай баа бере аласыз да? Мисалы мен журналистмин. Сизди Баткен областында мына 10 жылдан бери иштеймин. Мен сизди көптөн бери тааныйм. Туура жана так чыгарасыз. Ошо журналисттердин ичинен мен сизди сыйлайм. Рахмат. Чегара боюнча качан болсо прямой эфир көрсөтүп, элге туура маалымат так жеткиресиз. Ал жагыңызга сөз жок. Кайсы жагыма сөз бар дейм. Тамаша, конечно. Калган журналисттерди дагы мен сыйлайм. Алар менен бирге иштеп пишип калышыбыз мүмкүн. Сыйлайм. Аларды дагы кесиби оор, кыйын. Аны да туура түшүнөм. Демек сенин пикириңде журналисттерге чектөө бар, алар акыйкатты чыгара албайт, а блогерлер кандай болсо ошону чыгарат. Туура чыгара албайт. Блогерлер болгондой акыйкатты чыгарат, түшүнүктүү. Батма, айтсаңыз, ошол документиңизде сизди блогер деп көрсөткөн, бүгүнкү күндө сиз алгачкы жумушуңузду мына ушул дүкөндөрдү текшерүү, санитардык жактарын мөөнөттө өткөн азык-түлүк продукцияларын текшерүүдөн баштадыңыз. Азыр мына уже экинчи кадамыңыз бул ошол баягы саясатка кадам таштаптсыз да. Бүгүнкү күндө ушул эми баягы бизде Кыргызстанда баягы мисалы блогерлер болобу, журналисттер болобу, мына ачык эле айтыш керек, бир материал чыгарсаң, сен кандайдыр бир ой авторитет топтойм, мен баягындай эме чыгарам деген эмебиз бар да биздечи. Негизи бул баардык эле журналисттерде. Анан Баткен облусунда бүгүнкү күндө учурдун талабы болуп аткан
бизге ички ынтымак биринчи, мамлекеттик сыр сакталыш керек. Ошондой эле биз жанагы улуттар аралык кастыкты күчөтүүдөн алыс болушубуз керек. Ошол эле учурда мамлекеттик сырларды биз мына кошуна Тажикстан менен болгон мамиле бүгүнкү учурдун талабы болуп, ушул мамиледе бардык нерсени баягы бизди мындайча айтканда ынтымакка чакырды да, ушул чек ара окуясычы. Ошон үчүн биз баягы мамлекеттик саясатты жүргүзүү биз каалайбызбы, каалабайбызбы, кыргыз болгондон кийин ошол мамлекеттин саясатын туура так чыгарышыбыз керек. Алдыда ушул сиздин алдыдагы жумушуңуздагы алдыдагы пландар? Менин негизги эле планым ураным кыргызым узак жана таза жашасын деп чыкканмын да. Өзүм форма тиктирип, ошол уранымды ким улган чакта дагы мен сынбайм. Ошол уран менен өлөмүн десем болот. Ошол урандын ичинде баары камтылган да. Ураныңыз кандай эле, дагы бир жолу айтып койсоңуз? Кыргызым узак таза жашасын деген формада кийип жүрөм. Бул жерине Баткеним таза жашасын деп жазгам. Бул жагына батма-бат деп жазып коюшуң керек. Жагына батма-бат жазылган. Операторума. Операторум аркаңкы эмесинде Кыргызым узак жашасын. Өзүмдүкүндө Баткеним жашасын, бул аркасында элим таза жашасын. Жазып ошентип текшерүүдө жүрөбүз. Мен элимди мөөнөт өткөн азык түлүк менен уланып, күндөн күнгө оорунун деңгээли көбөйүп атат. Сироз печень, боор алмаштыруу деген эмне, бөйрөк ооруп жаткандар күндөн күнгө саны өсүп атат. Азыр оорунун деңгээли именно Баткен областында өтө көп. Ошону азайтуу максатында аз да болсо элиме салым кошоюн деп чыктым. Мен буга чейин 2018 санапстанцияга арыз жазгам. Бирок 2018-жылы, ооба, кат түрүндө жазгам. Ушул күнгө чейин мага жооп келбейт. Канча жыл өтүп кетти арадан? Бул санапстанция иштебегендин белгиси 7 жылдык мөөнөт өткөн азык түлүк сатылып жатса. Туура мониторинг бар. Бирок 1 жылда бир текшер деген өзүбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич жекешкелерди колдоо көрсөткөн. Туура. Бирок просрочка сат деп колдоо көрсөткөн эмес. Аны сатуучулар да туура кабыл алыш керек. Эл өзүнүн акчасына сатып алгандан кийин таза жегенге акысы бар. Бул дүйнөдө болбосо дагы арткы дүйнөдө ошо магазин ээлери, ашкана ээлери жооп бериш бар да. Ошону таза. Демек сен ошол азык-түлүк продукцияларын эмесин жеткирүү. Батма айтсаң, сен өзгөчө стилдериң байкап калам да Facebook'танчы. Я деп эле ар кандай эмеде сүрөттөргө түшүп эле анан көбүнчө военный кийимдерди кийип каласың да. Стилиң неге мындай деген суроо? Мен өзү жаш бала чагымдан эле военный болот кыялданат элем да. Бирок ошол кыялым орундалды. Военный болдум. Чек арага барганда мен батыр элим деп сымыктанып, ошо форманы кием. Бул форма менен түшпөйт. Бул футболка карасы дагы бар, агы дагы бар. Мен муну сымыктанып кием да. Кыргыз кызы болгоныма сымыктанам. Кыргыз кандай десем, сымыктанып туруп мен элиме жакшы бул жагынан жардам бербесем, мен улучу өлгөнүм артык да. Рахмат, Батма, эми чоң рахмат. Бүгүнкү күндө блогерлер дагы жана аябай баягы күч алган учурда, бүгүнкү күндө техника өнүккөн учурда деп айтсак болот. Ошол эле учурда сен өзүң журналист болгонду каалайсыңбы негизи? Албетте сөз каалайм. Эртең майда тапшырам деген ниет. Журналистика факультетин, окуймун. Адамга эркекке 70 өнөр азык кылат дейт го. Аялга 60 өнөр. Аялга 70-80 өнөр дагы азык кылат дегенде. Сенде азыр канча өнөрүң бар ошондо? Азыр менде өнөр деле жок. Менде военный боюнча учение. Так точно да? Так точно. Бар жогун билем. Шак тепкенди билем. Биринчиден. Кээ бир эркектер шак деп албайт даже. Форма кийгенди таза алып жүргөндү билем. Дагы анча соғып коем десеңби? Күчтүүмүн, боевоймун депчи. Эфирден пайдаланып, түз эфир алып атканда мен ата-энеме, бир туугандарыма шек келтирип, администрация кызматкерлери мынабы
азык түлүк саткан дүкөн ээлери көбүнчө ошо жеке ишкерлери провокация кылып атат. Кандай провокация? Ата-энем асылып атат да. Мени чоңойтуп өстүргөн ата-энеме асылганга акысы жок. Ар ким өз үчүн жооп берет. Мен ата-энеме сөз тийишин каалабайм. Себеби мен апам 2 жыл алдың өткөн. Мен азбы көппү ак сүтүнү актадымбы актабадымбы билбейм. Ошо элимдин ден соолугуна чындасам, элим дуа кылса ошо ата-энеме апама соо тийсин деген ойдо чыктым. Эми сен эмес, Батма, баардыгыбыз эле бул адамдын жеке сапатына, анын үй бүлөсүнө же болбосо ошо бир туугандарына шек келтирген бул маданиятсыздык деп эсептейм. Эми баягы адам кемис ачуу үстүндө ушинтип сүйлөшөт да. Мисалы менде деле Facebook баракчада мен билем, көрө албагандар бар, душмандар болот дегенде ошолор фейк болуп кирип алып жазат, ачык чыга алышпайт. Эгер ачык чыкса, мен ошол адамга беттешип туруп эле мындай сүйлөмөкмүн да. Себеби бул критика болмойн адам өнүкпөйт. Батма, мен сага айтып коеюн, мындай эже катары сага баягы советим да. Мисалы мен мына 10 жылдан бери журналистика тармагында, мен ушул 5 жыл журналистиканы окуп, анан ушул тармакка келгем. 10 жыл мен ушул авторитетке иштедим. Кантип иштедим? Ошо мээнетим менен күнү түнү иштеп, акырындап отуруп 10 жыл дегенде мына ушул деңгээлге жеттим да. Сенин мына жумуш баштаганың аз эле болду. Ошол эле учурда бул эми негизи эле кечеге Алихан Нурайымов экөөңөрдүн ортоңордогу пикир келишпестикте мен эми баягы калыс адам катары көрбөсөм да эки тараптын тең пикирин уктум. Бирок ал тарап айтып атат, Батма баштады деп. Да, аялдар биздин тилибиз бир аз узун болот, туурабы? Эми эркек, эми бул жерде баягы үй бүлөдө эми аял эркек жанагы аялдан бирден бир чыкпаса эркек дагы урбайт. Кээ бир учурда андай эркектер, жөн урган эркектер бар. Аларды мен эркек катары деле мындай эсептебей койсок болот да, жөн аялга кол көтөргөн эркекти. Бирок азыркы силердин учур эмеңерде эми баягы сенде дагы бир аз кемчиликтер байкалыптыр. Бул баягы этика жагынан бир аз. Бирок ал жакты оңдосоң, мыкты журналист болуп окуп келгенден кийин сен мыкты журналист болсоң, буюрса аракет кылсаң ага да жетишесиң. Экинчи тарап ошол эми баягы маданияттуулукту сакташыбыз керек, себеби ал жак мамлекеттик мекеме. Ошол Урайымовдун кыз балага кол көтөргөнү бул ошол минус. Бул көтөрбөш керек болчу. Эми кандай учур болгон чакта дагы ошол кыз балага, кыз кишиге кол көтөргөнү минус. Эгерде сен ошол жерде Батма сага киргенге болбойт десең, сен баары бир кирет белең. Эгер ошол урбаганда жок, мага Батма жүр, карындашым, телефонуңду өчүр, мен сага түшүндүрөйүн. Камерасы жок, кир, макул, уруксат берейин дегенде мен камераны ошол убакта аял киши болсом да сөзүндө туруп өчүрүп сүйлөшөт элем. Ошого каратып иш кылат элек да. Бул түшүндүрбөй туруп уже мен документтеримди, оригинал документтеримди жыртып салганына ачууландым. Экинчи жолу телефонумду ыргытканда ачууландым. Уже үчүнчү жолу урганда вообще мындай ашыкча болуп кетти. Мен аял киши болсом дагы караңгы түндө турам Кудай алдында, бирок мен биринчи жолу урган жокмун. Керек. Демек бул жанагы Алихан Нурайымовдун айтканы бул жалган, сен жалган. Анда факт менен айтсын. Макул, жанындагылар көрдүм, ошол урду десин, мен билбейм анда. Ал бийлик ошол тарап болуп кетет го деп ойлойм. Себеби кол астында иштеген адамдары иштен кетип калышын каалабайт да. Мен кече эле мына Арзыбек Курсаналиевичти чагылдырсам, бүт кол астында иштеген адамдарды алмаштырып иштен кетириптир даш. Мени менен мамилеси жакшы врач, медсестраларды иштен айдаптыр. Кандай болсун эми? Мисалы, мен менен көп адам жакшы, анда мен дагы Кудай сактасын да чыр-чатактан алыс кылсын, мен да урушсам, анда баары иштен алмаштырса, Баткен облусунда сотрудник албай калат го. Батма, сен айыңман, биз иштен кеттик. Сен бизге эмне кылдың деп атпайбы? Канча сотрудник иштен кетти? Кимдерди айта аласың? Мисалы, провизор кетиптир. Ким, аты, фамилиясын билесиң? Аты жөнүн билбейм, жан кетиптир. Дагы Кутуева Мерим деген эжени башка жака ротация кылдырыптыр. Жарматова Гүлзат дегенди дагы 3-4-5 адамды иш ордун которуп. Сен айыңан, Мен айымдан. Силердин ошол менен мамилеңер жакшы деп. Батма, менин мамилеңер жакшы, силер ушул физрастворду силер саттыңар деп. Мен аны
кокустан эле көрүп калдым. Кирип көрүп калдым, мага попал болду. Мен сразу операторумду чакырдым, сразу тарттык. Эми сен ошо операторуңду защита кылганы да үйрөтүп коюшуң керек экен да. Аны мен өзүм сактайт окшойм. Сен тренировка кылып эми ошону сактайт окшойсуң. Эми мен азыр Пикирлериңди толук эле айта алдыңбы? Башка сунуш, кстати, Батма сен эмне үчүн ошо Арзу Жемени көрө албайт да менден интервью алды деп жарым саат жеткичем болбой эмне үчүн жаздың? Мен дагы мындай минус жагын сезип мындай билип алайын деген. Телефонум мындай жерлерде айтса болот. Телефонум тынбайт да. Анан полетный режимге коюп жаттым. Сага эми покой керек. Эгер баш бет жакка эме болгон болсо, баягы нерв успокаивать этиш керек. Анан бир интернет карап коюнчу деп кирсем уже прямо эле сиз чыктыңыз да. Алихан ака чыкты. Алихан Мен чыкпадым, Алихан. Арзу эже мен больницага жатканын билип туруп, неге мага биринчи келди? Ушу жериң фактысы жок болуп калды да. Мага неге биринчи келбеди? Зарядда турат, телефонум өчүп, сага жеткичем ушу эмени чыгарыпсың да. Эми мен сен мен сени көрө албаймынбы, ошону мен бетим айтып койсоң, мен өзүм минусум болсо, ошол нерсени мен жоюуга аракет кылам. Себеби ошо минус жагыбызды жоюп жүрүп, биз көптөгөн ийгиликтерге жетебиз да. Көрө аласызбы, көрө албайсызбы, ал сиздин жүрөгүңүздөгү нерсе, мен билбейм. Адамдын аласы ичинде дейт го, малдыкы сыртында дейт. Ошондой эле адамдын сырткы кепетесине карап биз мамиле кылбашыбыз керек да. Мүмкүн ички дүйнөсү тазадыр. Мүмкүн сиздин мага болгон көз карашыңыз жакшыдыр. Мен азыр ушул эфирден пайдаланып сизден ошол жазганым үчүн кечирим сурайм. Мүмкүн сиздин ой пикириңиз башка. Мен ойлогонумдой эмес. Кечирим сурайм. Ал үчүн мен туура эле ойдон жеткичем, жеткичем. Мына келдим азыр. Билбедим да. Туура чалдыңыз. Ой күлүк да негизичи. Ой күлүк. Туура чалганыңызда мен Москва мен слушать аткам эжемдер мен. Отклон кылып койдуң 2 жолу. Мен телефонум өчтү анан. Интернетке чыгып кыжалат болуп мага чалышыптыр. Батма сен интернетте жүрсүң, эмне болду, муштум жедиңби деп. Анан жок, кыжалат болбоңуздар, мен азыр жакшы капель салып эми жатайын дедим. Батма, мына сен менден канча жаш кичүүсүң? Мен 89-жылкмын. 7 жаш, 7 жаш кичүүсүң, бирок мен сени конкурент катары көрбөйм сиңдим. Сен блогер, мен журналист дегендей, мен дагы ошо элдин баягы укугун коргоп, ошо элдин көйгөйүн чагылдырып, ошол эле учурда мамлекеттин өсүп өнүгүүлөрүн чагылдырып келем. Мен колумдан келсе сага баягы советимди берем, туура эмес жасап аткан болсоң, Батма момда болбойт. Любой время чалып, эже момда болгондо кандай болот, кантип интервью алыш керек, кандай жана өткөн мен сага ошо жаңы жумуш баштаганыңда журналистикалык этика деген китепти бергем, сага. Окуп атасыңбы? Ошол китептерден да көп нерсени үйрөнсөң болот. Ошол китепте бүт жана журналист болуу, блогер болуу, ошол жанагы интервью алуу, мамлекеттик кызматкерлер менен кандай кызматташ керек, жергиликтүү баягы жашоочулар менен ошол бүт баары жазылган. Ошол китепти мен атайын, сен жаңы жумуш баштаганыңда ошону атайын сага белек кылган болчумун, ушунан окуп үйрөнүп, баягы жумушуңду алып кетсең болот деп. Же буюрса дагы башка китептер эгер керек болсо берем ал китептерден. Эмне дейм, башка пикириң жок болсо, анда биз коштошсок эртең жумуш, эртерээк үйгө барып мен дагы эс алсам дегенде. Сен дагы беспокоить этпейин. Кыргыз элиме ар бир аткан тынчтыкты, достукту, биримдикти, ден соолукту алып келсин деп тилейм. Сизге да рахмат. Эки жакты тең көңүлүн калтырбай келип кабар алдыңыз. Рахмат сизге да. Бул менин жумушум Батма, анан жана журналистикада эки тарап бирдей пикир алынат, ошон үчүн эки тараптын пикири баягы чындык чыксын деп, ушу элге жеткирүү үчүн мен сага келдим, көргөнчө биротоло интервью алып коеюн деп. Ооруба, ишиңе ийгилик каалайм, мына жаңыдан иш баштап атасың, ошол эле учурда жанагы буюрса ушул журналистика билимин дагы алып алсаң, буюрса ушу элге кызмат кылат деген ишеничтебиз. Баягы алдыда ушул Алихан Нураймов экөөңөр кандай жолго барасың? Ушул боюнча дагы жыйынтыктап койбойлубу? Мен биринчи эле ошол обл администрацияда иштеген мамлекеттик кызматкерлер биринчи эркек башы менен аял кишиге кол көтөргөнүн мыйзам чегинде жооп берсин талап кылам. Ошол. Мыйзам чегинде жооп берсин талап кыласың. Бүгүнкү күндө арызың ошол Лелек райондук ички иштер бөлүмүндө турат, Мен көчөдөгү эркек киши урган чакта дагы аял киши болсом дагы мен арызданбайт элем да. Себеби бул
Кыргыз Республикасынын Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси деген бул экинчи мамлекеттик кызматкер. Мамлекеттик кызматкер. Элге туура маалымат мамилеси менен таанымал киши да бул. Бирок азыркы учурда андай эмес. Бул аялдарды уруп, өзүнү жаман көрсөтүп алды. Мыйдан жерине жооп бериш керек. Рахмат Батма, буюрса сен дагы ушул журналистиканын туура жолуна түшөсүң деген үмүттөмүн. Азырынча эми ушул блогерлик кызматта иштеп келип атасың. Ден соолугуң чын болсун. Самый главный азыр ден соолук, ден соолугуң чын болсун. Анан ошо билимиңди жогорулатып, ушул журналистиканын даңгыр жолуна түшөт деген үмүттөмүн. Эми баягы блогер башка, журналистика башка, ошо экөөнүн айырмасы дагы бар да. Буюрса ошол ишиңе ийгилик, эсен аман жакшы болуп ооруканадан чыгып жумушуңду баштайсың деген тилекти айтайын. Ооруба, самый главный баягы ниет түз болсо, Алла өзү жолду көрсөтөт, өзү колдойт дегендей. Самый главный так чындыкты чагылдыра берсең, Алла өзү колдойт. Эмне дейбиз? Ийгилик анда Батма. Сага чоң рахмат. Ушул ооруканада турсаң дагы ачык интервью берип, ушул коомчулукка өзүңдүн пикириңди билдирдиң. Урматтуу достор, мына азыр сиздер көп болгондо эле Батма-Бат YouTube каналын колдонуп жаткан ушул Баткендин кызы Батма Жолболдиева менен сиздер менен ачык пикир маек же болбосо интервью алдык. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Эч кандай ушул уруш болбосун да. Чек арадагы уруш жетишет бизге. Ички ынтымакты сактап туралы. Баарыбызга баягы сабыр, азыр адамдардын сабыры да аябай эле жок болуп калды. Кичинекей балдар деле эртерээк айтың мен шашып атам деп баарыбыз эле шашылып жашап калдык. Ошондуктан баягы Алла дагы сабырдуу адамды жакшы көрөт экен да. Ошол кичине нерсегелер зыртылдап эмне болбостон баарыбызга сабырдуу болоюк. Эми баарыбыз эле баягы идеальный адам жок дегенде баарыбызда кемчиликтер бар. Аларды жойсо болот. Бири-бирибизди минус жагыбызды айтканда эч качан капа болбошубуз керек. Ошону жоюуга аракет кылабыз деген үмүттөмүн. Батма, эртерээк сакайып, ооруканадан эртерээк сакайып чыгышыңа тилектешмин. Сиздерге да чоң рахмат. Мага интервью бул жакта эжелер жатыптыр. Бизге интервьюга баягы шарт түзүп бергениңиздер үчүн сиздерге дагы чоң рахмат.